Мына мен чогулушка келгендин максаты баягы эле мамлекетибизде болуп аткан проблемалар. Азыр ушу келатып уктум, көчө кыдырып, айыл өкмөтүңөр, айыл өкмөттүн аппараты, аким, начальник милиция, КГБ бүт баары тең келбегиле чогулушка болбой калды деген ушундай сөздөрдү айтып, мына элди келтирбей атат да. Кумтөр боюнча бийлик болсо ар кандай баш айлантма маселелерди айтып, элдин башын айлантып, иштете албай калабыз, эл аралык соттон утулуп калабыз деген ушундай башыңарды айланткан сөздөрдү айтып атат. Угуп билип атасыздар өзүңүздөр. Мен ошол толук гана маалыматты жеткирип коеюн деп келдим сиздерге. Эми Кумтөрдү болсо жакшы билесиздер. 20 жылда Кумтөрдөн 260 тонна алтын алынса, бүт баары ташылып кеткен, бизге калганы 1 тонна 400 болгон. Мына элестеткиле, 5 вагон алтын алса, бизге бир жүгүлүнүн ичине баткандай алтын берип атат да. 78 тонна күмүш алып кеткен, 1 килограмм күмүш калган эмес. Башка металлды айтпай эле коелук. Биздин экологиябызга келтирген зыяны 5,5 миллиард доллар. Эми дагы 5 жыл иштесе, дагы 5,5 миллиардка ущерб келтирет. Катастрофа жүрүп кетсе, эгерде ошол жерде Петров көлү деген бар, ошо хвостохранилищенин үстүндө турат. Ошол жарылып кетип, эгерде ошону агызып барып Нарын дарыясына куйчу болсо, анда Кыргызстан жок болот. Эмне үчүн дегенде Өзбекстан менен Казакстанга агып барат ал. Аны биз чачыбыз жетпейт кайра тиги ущербти толтурганга. Чачыбыз жетпейт. Ошон үчүн Кыргызстанды экиге бөлүп алышы мүмкүн. Мына ООНго кирген мамлекеттердин арасында келишим бар. Бир мамлекет экинчи мамлекетке зыян келтире турган болсо, ошонун компенсациясын төлөп берет деген. Толугу менен, ашыгы менен керек болсо. Ошон үчүн сиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен былтыртан бери, былтыр июндун 20-сында көтөрүп чыккан парламентте мен президентке ишенгем, премьерге ишенгем, парламентке ишенгем депутаттарга. Ушулар колдоп берет го деп. Тескерисинче колдоо тапкан жокмун. Бардыгы тескери кетти дагы бүгүнкү күнгө чейин мына алынбай турат Кумтөр. Жок дейт, баары төшүн тозуп алып эле, аякта канадалыктар иштей берсин. Кыргыздын башы жетпейт экен. Кыргыз сотко берсе утулат экен биз, аны башкара турган менеджерибиз жок экен деген шылтоолор менен бүгүнкү күнгө чейин мына чечилбей келатат. Өткөндө мына сиздер чыктыңыздар. Бул силердин конституциялык укугуңар талап кылган. Конституцияда так жазылып турат. Бийликтин ээси эл деп турат. Бийликтин ээси президент, премьер-министр же мен депутат эмес. Эл деп турат. Мына силерсиңер бийликтин ээси. Өз талабыңарды туура коюп чыккансыңар. Бирок тилекке каршы силер да аягына чыга алган жоксуңар. Чыга албайт. Ошон үчүн Садыр угуп тургун. Ошон үчүн мен сиздерге ошо так маалыматты жеткизип коеюн дедим. Мейли 5 киши келип чогулушка катышабы, мен ар бир жерде чогулушту өткөзөм. Көлдү тегеренип бардыгына элге жеткизем. Ушу жерде тургандар угуп барып, ар бириңиздер кошуна колоңдоруңуздарга айтсаңар эле, уже айылдын бүт баары угат. Районго жеткизесиздер. Ошондуктан андай бийликтин шылуундук жанагындай ички жегиштик каракчылык иштерине ишенбегиле. Эл аралык соттон утулабыз дегенде мен так маалымат берип коеюн силерге. ООНдон менде 1 эмес 2 кат бар. Мен запрос кылып былтыр алганмын ошону. Ал жерде жазылып турат. Бул эки мамлекеттин ортосундагы келишим эмес. Эгерде эки мамлекеттин ортосунда Канаданын өзү мамлекети менен келишим болсо, анда эл аралык болот эле дейт. Бул Кыргызстан менен бир аферист жана бир иштейин дегендин договору деп атат. Бул эл аралык эмес, өзүңөрдүн маселеңерди өзүңөр чечип алгыла деп. Кыргыздар иштете албайт, менеджер жок деп атат. Бүгүн 100% кыргыздар иштетип атат. Топуракты руданы алгандан баштап, слитек кылып берип, сатып, ошо акчасын каналисттерге берип отурган бул кыргыздар 100%. Жанагы уунун баарын көм аткан, диги кардын алдына, муздун алдына бул кыргыздар, канадисттер эмес. Бүт өзүбүздүн эле ошо жерде иштеген кыргыздар, мына 2000-3000 киши иштейт. Мына ошолордон сурасаңыздар болот. Анан бүгүнкү күндө мына Нарын шаарына чейин сиянит жетти, суу менен агып отуруп. Мына кыштын күнү январдын 13-үндө билесиңер, Нарында үрөй жүрдү. Ошол жерде Бишкектен корреспондент чалып атат. Суунун составында сиянит барбы десе, биги лаборант айтып атат Нарындан. Бар, бирок деген чектелген деңгээлден ашкан жок дейт. Айланайын, биз сиянитти кантип эмнеге чектешибиз керек суубуздан? 0,0001% болсо эмне үчүн Нарын суусунан бизден сиянит агыш керек? Мына бүгүн элибиз сиянит ичип отурат. Аны бийликке барып айтып, ай, момдай деп айтсаң, сен жаман киши болуп атасың.
Бийлик бүгүн каракчылык кылып, ичип жеп, ошол шылуундар менен бирге мамлекетти тоноп атат. А тескерисинче андай кылбагыла. Монтип оңдогонго жолдору бар момундай деп жолун көрсөтүп берген, мени душман деп атат. Мына бүтүндөй тиги сарууга душман кылып чыкты бүгүн. Бийликтегилердин баары. Кыдырып тиги келбегиле эле. Маган эч кандай дүнүйөнүн оокаттын кереги жок. Маган бала чакам, небере чөбөрөм кыргыз мамлекетинде сакталып калыш керек да, кыргыз мамлекетинде жашаш керек. Ошону укумдан тукумга өткөрүп беришибиз керек биз. Бизге миңдеген жылдар ата бабаларыбыз ошол мөңгүлөрдү сактап келип бизге өткөрүп берген. А биз ошону урпактарга өткөрүп бергенге милдеттүүбүз. Ошондуктан мына сиздерге мен так маалыматтарды берип коюу үчүн келдим. Канак кимиңиздерде кандай түшүнбөгөн сурооңуздар бар? Бийликтегилер башыңарды айлантып аткан суроолордон бергилечи, мен жооп берейин. Бул жерде Садыр мындай бир нерсени. Бул жерде элдин бүт бойдон көйгөйү турат. Мына бул жерде кемпирлер турат. Келиндер турат. Тагдыр аябай эме болуп атат. Көп мындай көйгөйлүү маселе көп болуп атат. Чечип берген эч ким жок болуп атпайбы Садыр? Эч чечип берген эч ким жок. Сүйлөсү, мен да бир сүйлөйм балам. О кумтөр маселеси ончо илгери Советтер Союзунан мурун эле ачылды ошочу. Ушу кумтөрдү илгери эле абышкалар айтып жүргөн. Мен моундай кезимде. Ушу кумтөрдө алтын бар. Эгерде ошону чукусаңар, суу агат. Алыңар жетпейт дечү. Чындыгында суу бар экен. Азыр ойлосом. Ошону азыр канатисттер ачып атпайбы? Ошону кийин канатисттер ачты. Кыргыздар ача алмак эмес. Ошон үчүн жанакы кумтөрдө жанакы бул барыс кондуктар, жалгыз эле барыс кондуктар алып атат. Сени тичип атабыз деп. Канатисттер ошолорго жардам берет. Ал эми сарулар могу жерде эле турат. А сарулар эмне ичпей атыптыр? Көрбөй атыптыр. Бүгүн гана көтөрүлүп атат буларчы. Кумтөр болобу иши кылып бизге жардам берип, медицина жагындагы үйдү орнотуп койсун. Биз көрүнөбүз, ден соолук керек да айлана. Анан сууну кое берип. Мындайда ошонун баарын бүгүнкү күндө чечпей аткан ким? Мына бийлик башында отургандар бүгүнкү күндө. Бийлик башында отургандарга эгерде мен айтып атпаймынбы? Кумтөрдү полностью мамлекетке алалы деп атат. Кумтөрдөн ташылып кетип аткан 1 миллиард доллар алтын, жана 18 тонна алтынды ташып кетип атат булар. Ошол мамлекетке түшсүн. Анан бир эле сарууга эмес апа. Бүтүндөй Кыргызстандын айылдарына диги больница, анан спорт зал, мектеп салып койсо дагы аздык кылат. Ал аздык кылат, ал кенедей эле. Бир кичине эле акчасы кетет ошо кумтөрдү ташып. Мен ошону эмне кереги бар? Биздин өзүбүздүн немелерге сени тичип аткан бизге керек эле. Мындайда бир эле саруу менен же жетөөбүз менен токтолбошубуз керек. Жок, аякты мамлекетке өткөрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз эмне кылышыбыз керек? Ошол жерин айтып коесузбу? Жогорку кеңеште 120 депутат отурат. Долбоор даяр турат. Мамлекетке өтсүн деген долбоор. Бул долбоор да токтомдун долбоору. Депутаттар колдоого койот. Ошонун 61 кнопкасын басыш керек. Мына былтыр 36 эле кнопка макул болду. Депутат 46сы каршы болду, калганы баспай койду. Калганы дагы эле каршы болуп туруп алса, биз эмне кылышыбыз керек? Эми эл өзүңөр чечишиңер керек аны. Ошо эл чечиш керек. Эл бийликтин ээси. Эл кыскасы. Мына президенттен да бийик турат эл чечиш. Эми мен сизге айтып коеюн ал жерде. Мына кече күнү Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министр Текебаев, Алымбеков үчөө келди силерге. 3 күн убакыт бергиле, биз жогорку кеңештен барып туруп, экстренно чечип, заседание кылып туруп, алып беребиз кумтөрдү деди. Барды дагы октябрга чейин калтырып койду. Мына Садыр кайра эмне кылып Чечпейт. Муну ошол эмне силер совет айтып коесуңар. Мына эл чечиш үчүн эл барып эмне кылышыбыз керек? Дагы светini өчүрүшүбүз керекпи же барып туруп тоношубуз керекпи же кандай? Андай болбойт. Депутаттар иштебейт атат. Свет өчүрбө. Силер 12-сине чейин сурак бергенсиңер, а? Ушунун 12-сине чейин. 12-сине кайра ушу жерге чакыргыла. Ошол эле Жантөрө Текебаев, Алымбеков үчөө келсин. Силерге бир деп кетти эле? Жантөрөдөн чечеге жок. Чакыргыла ушу жерден чечкиле ошолор менен. Мына ошолордун колунда турат. Жанкы кимди алып келип, мына Эми биз бери кара. Каптагайыпты алып келип туруп губернатор кылган атат. Бул жерде элдин бар. Болбойт. Губернатор болду. Кана эл сөзүн Себеби ал деге элдин бүт бойдон диндин эмесин акчасын жеген. болду деп атпайбы.
Алганда зыянчылыгын анан эл болгондо деген биз чоңдор келип элди успокаивать этип 2-3 күн анан 10 күн анан 1 ай күтүп бериле анан 3 ай деп келишкенде 3 ай деп келип анан дагы эле ошентип тарап кетти 3 айга эсеп анан эми бул деген биз барып светин өчүргөндө деле тоже эле болбойт экен ишса эмне кыларды эл деле билбей калды эл баары эле чыгып аякта барганга даже жол расходу жок эл деле бар көтөрүп койгончу анда деле президент деле келбейт экен эч ким келбейт экен кыскасы бирактан алдап салдап сессиядан тарап каникулга тарап кетерде 2 жума калганда чыктык биз мынакей. Мен чыктым, сессияга барып, биринчи көтөргөн маселем ушул болду. Каникулга кетпей туруп, биринчи кумтөрдү чечели деди. Экинчи Баткен жактагы чек араны чечели деди. Мына биздин Баткенге үйүнө чейин кирип келип атып кетип атат мына. Атып кетип атат. Жарадар болуп эптеп үйүнө сүйрөлүп жетсе, аркасынан келип үйүнөн башка атып коюп кетип атат да. Мына ушуну карабай атат. Ушуну анан бир суроо да эме ушуну Кыргызстанга мамлекеттик кылып кумтөрдү иштеткенде ошол зыянчылык жанагы сианид каяка кетет ошондо кыргыздар иштетсек. Кыргыздар иштетсек, ошол 18 тонна алтын алып кетип атпайбы Канадага? Бул биздин бюджетке түшүш керек. Ошонун 8 эле тоннасын бөлсөң, ошол жерде экологический катастрофанын бардыгын жокко чыгарасың. Сиздин неберелериңер жашаш үчүн ошол сианид дагы эле чыга берсе, алар жашай алабы биякта? Жашай албайт. Жашай албайт. Жетөгүз району жок болуп кетет да жакын арада. Жетөгүз район эмес, бүт Кыргызстан. Серганский долинанын жарымы. Ошон үчүн Кыргызстанда алып дагы иштетиш керек бул жерде. Кыргызстан иштетип, жана түшүп кетип аткан алтынды канадалыктар алып кетип атат, 18 тонна алтын алып кетип атат. Ошондон ашып кетсе, биздин чиновниктер шапка катары алып калып атат 3 тоннасы. 15 тоннасы кетип атат. Ошону биз өзүбүз алып калып эле, ошол жерге жумшайлы, экологияга жумшайлы, тазарталы, бардыгын очищение кылалы. Тазаланат бекен? Тазаланат, тазаласак. А эгерде бир тыйынын бизге таштабаса, 15 тонна, 18 тонна алтынды алып кетип атса, биздин чөнтөгүбүздө тыйыны жок болсо, кантип тазалайбыз? Экологияга бөлөбүз. Агып аткан хастаханаша 360 гектар дейт, ошол чынбы? 360 гектар жерде турат. Ошону азыр мен айтып өтөйүн. Кытай болсо, эме Кытайдагы Японияда сатып алабыз дептир. Жок кылып кетебиз. 9 функция менен тазалап суу кылып алабыз дептир. Ошонусу чынбы? Мен билбейм аны кандай предложение аны укканым жок. Ошонун ичинде 50 тоннадан ашык алтын бар экен. Ошону сатып алабыз десе Канада сатпай коюпту. Мен андай маалыматым жок. Мен мына чыкканымдыгы 15 күн болду. Кыргыздар өзүбүз тазалай алабыз, же болбосо ошону сатып бизде тазалап 9 функция эмес сианид сууга айлана, ошого ишенесизби? Сианид сууга айланышына ишенбейм мен аны. Айлана албаса анда эл журт мөлдүн деген жабыш керек. Кыргызстанда иштетпеш керек да. Мен эмес, негизи элечи мындай небере чөбөрөбүз мисалы үчүн ушул жакта жашай албаса каяка барып жашайсыңар силер? Эме, эл журт. Ошого жашайбызбы, чүйгө жашайбызбы? Биз жашап атканбыз. Ошону эч бир да ачпаган. Ал хастаханасы мына айтып атышпаймынбы? Ачсаңар алыңар жетпейт. Сада жүргөн кишилер мындай хастахранилище өзү 360 гектар жерди ээлейт. Тереңдиги 35 метр. 35 метр. А көлөмү 100 миллион тонна бүгүнкү күндө сианид жатат. А 1998 жылы 2 тонна сианид куюлган, Барсконго. Эмне болуп кете жазда деле? Азыр тилдерде 100 миллион тонна сианид жатат мына. Бир эле сианид эмес, дагы башка 7-8 химикат түрү бар. Дүйнө жүзүндө ташып кетчү техника жасалып элек экен. Ал кылат экен. Кыргыздар иштетеби, канадисттер иштетеби, ал сианид көбөйөт дагы көбөйөт. Жылдан жылга уже бул эме кумтөрүн деген фабрика чоңойгондо ал ташып келе эле куя берет. Ал жер деген бул Ысыкөл областы, Кыргызстанбы биздин келечегибиз жок. Бир 10 тонна алтынды иштейт этип коелу, анан биз калганыбыз жашоо жок болот. Желип көчүп атат деп атат. А деген эндей топурак төгүлүп атат. Астындагы эме көтөрүп атат ысык. Бул жерден ошол негизи бул жерде деген Жетөгүз районунда болгон мейличи, Жетөгүз районунда болгон башка жерден жер таап. Менде суроо бар. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, 5,5 миллиард доллар айыбын төлөш керек деп. Ушул эмненин негизинде эсептеп чыкты, ким эсептеп чыкты? Же Динара Кутманова эсептеди, же силердин группа эсептеди, аны кимдин негизинде эсептеди? Сариев жалдап барган Динара Кутманова, ошо мамлекеттик инспекцияны, комиссияны Сариев жетектөөдүбү? Ошол жалдап барган Динара Кутманова деген 32 жылдык экология боюнча стажы бар аял бар экен. Москвадан МГУну с отличием бүтүп келген экен студент кезинде. Ошол бардыгын бир тыйынына чейин эсептеп туруп колуна карматкан. Мына 5,5 миллиард долларды алтын ушерп болгон деп. Ошону төлөш керек да. Эгерде мындай да сизге ушунуңузга 5,5 миллиард долларга берчи жана сүрөт барбы кимде?
Мен мына катастрофанын башталышын көргүлө досуңар 5-6 жыл. Чагалабыз. Анда мындай. Койгонуш маселе. Эмне үчүн биз 5,5 миллиард доллар экологиябызга зыян келтирип атабыз дагы, анан көргөнүбүз 100 миллион долларга да жетпеген акча. Жетпейт Таза даже. кирешебиз. Ошол Эмне үчүн? Эгерде биз экологиябызга 5,5 миллиард доллар зыян келтирип атсак, биз жок дегенде 10 миллиард доллар пайда көрүшүбүз керек беле 20 жылда. Көрөт болчубуз. А эгер дагы бир 10 жыл отура берсек, дагы 5,5 миллиардга, 10 миллиардга зыян келтиребиз дагы. Анан биз көргөн пайдабыз 100 миллионго жетпесе, эмне кереги бар мындай инвесторлордун? Кийин да түшүнүп калдым ай балдар. Жанагы өкмөттүк комиссия Барилев менен Мушкаттыкын алып салган турбайбы жанагы комиссиянын чечиминенчи. Ана ошондо жазылып жүрөт да жанагы 4 миллион доллар, ана 11 миллион доллар, ана 1,250 миң, 1 миллион 250 миң доллар эме берилген деп жүрөт да. Тиги пара берилген деп. Эми ошону эмне үчүн мисалы азыр ошону көтөрүп тактап чыкса болобу? Айке, мен комиссияда иштегенде ошол эле Барлев жазган 4 миллион, 11 миллион жана башканын бардыгы менин отчетумда турат. Ал жанакы өкмөттүк комиссия барып жалдап келген Барлев, Мушкат дегендин бардыгы менин эле отчетуман көчүрүп алып жазып койду. Эми ошол Мушкатка, ошол Барлевке 1 миллион доллар төлөп бериштин кажети бар беле ошону меникин көчүрүп жазып коюп эле элге таркатып коюш. 467 миң Эми доллар. барганда ошентип. Ошо 467 миң долларды эмнеге төлөйт эми? Мен тиякта жазылып турат да. Документально бүт баары турат фактылардын баары. Мына ушинтип жеп атпайбы байке? Эми